Ассаламу алейкум кыргыз элим. Алхамдулилла бойду өтө жакшы өткөзүп алдык. Бабур брадан чыкпай калса дагы башка саперин таап беришти. Октагон лигага чоң рахмат. Кече Октагон лигада жүргөндө бир жалган айтпасам бир 20 спортсмен аркаман ээрчип өттү. Видео тартып коюлу, камералар менен блогери деле вызов таштап атады, спортсмени деле, спортсмен Месси деле, ырчысы деле, ал нерсе уже некрасиво да. Мисалы спортсмендер келип атат, мындай настоящий спортсмендер келет да, ачык эле айтат да, Марсель, мен сени сыйлайм. Да ачык эле айтат, мага акча иштеш керек. Сенден утулуп калсам да мен ыраазымын, достойный, сен дагы достойный спортсменсиң деп. Мындай проф спортсмендер айтат да. И ал жерде ошо кимдер ошентип айткандарын өздөрү билет эгер ушул видеону көрсөчү. Анан жанагындай Паспер дегенге окшогондор келип алып менин агаман отказ кылыпсың, анан менден отказ кылсың. Башың иштейби? Мындай лига предлагать этсе мен любой менен чыгам деп соперник таппай бир күн кечке жүрдү лигачы. Марсель эч ким лига өзү ам айтты. Марсель сен менен эч ким урушкусу келбей, заменага ушугана көндү депчи. И мен Октагон лигадан жанагындай мелоч бир 20 миң, 25 миң доллар акча албайм. Мен Октагон лигадан жакшы сумма алам. Ошол себептен Октагон лига мени уруштуруш керек. И ал жерде ойлогула, Марсельге мен вызов таштасам эле анан бой боло берет, анан экөөңөрдүн бирөөңөр бир жерде турсам, 5 спортсмен турса, 10 мага вызов таштап атат деп, мен урушай эле анан бойдон кийин мен вызов таштайын, анан видеого фейс-то-фейс кылып коелучу. Мындай серьезный эле спортсмендер. Ал нерсе эркектин иши эмес. Мен жалгызмын. 2 айда бирден бой өткөзүп атам. Мен силерге канча жетишем, өзүңөр деле ойлосоңор. Оякта Эркебулан Жайсанбек, аякта бирөөңөр телефон менен биякта мындай кичине уважать этели бири-бирибиздичи. Хорошо түшүнөм, силер хайп кылгыңар келип атат. Өзүңөрдү раскрутка кылгыңар анчалык эмес да, хайп үчүн бардык нерсеңерди бере бербегиле. Ошол себептен айта кетчү нерсе, вызов таштадыңар, лигага барып айтып калчы, суранычы. Менин жаныма келип алып аркаман клеткадан чуркап келип атсам, клеткага жармашып жүрөсүңөр. Мен мушташасыңбы? Бирөөңөр алыста туруп алып, мага вызов таштап кой, мага вызов. Мындай кичине серьезный бололу. Мисалы спортсмен мен чисто ал жерде барып мен өзүмү кыйынмын деп көрсөтүш үчүн эмес, мен лигага, Октагон лигага ачыгын айттым. Мага пояс керек эмес, мага чисто акча иштеш керек, семья багыш керек. Ачыгын эле айттым. Ким менен саласың, ошо менен саласың, любой менен чыгам деп. Ошол себептен бири-бирибизди уважать этели. Казакстанда өтө достойный спортсмендер көп. И мен аларды сыйлайм, алар мени сыйлайт, бири-бирибизди. Анан калп эле силерге окшогон мындай клоундор интернеттин аркасына чыгып алып, эки улутту уруштуруп атат. Мисалы Өзбекстандан деле, Казакстандан көп мамлекеттен көп улуттар чыгып, мисалы кыргыз менен уруштуруп коюп да. Комментарийлерин окуп атам, бири-бири менен сөгүшүбүз. Зачем керек бар? Лигага тих айтып кой, Марсельди лига көнсө сразу берет, сразу урушат. Эч проблемасы жок. Ошол себептен чисто сыйда болойлу. Бул чисто спорт. Уткан утат, утулган утулат. Күчтүүсү мен утулуп калып, силер утулуп калышыңар. Ал нерсе боло берет. Так что сыйда болойлу. Кыргызстан алга.